Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди менин каналымда көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ушул бир теманы менден сурашты эле көп эле менин угуучуларым, көрүүчүлөрүм. Желек боюнча пикириңерди айтпайсыңарбы депчи. Желек боюнча ошол пикиримди айтайын дедим. Бул видеону кичинекей дисклеймер кылайын. Эч кандай саясий курал катары колдонууга тыюу салам, колдонбогула. Бул видео негизи тарых боюнча, калыстык көз караш боюнча жана эч кандай мындай баягы саясий нерселерге арналган жок. Эми баштайлы да. Негизи ошо кыргыздын желектери ар кандай болгон. Кыргызда курама кылып эл жыйналып, журт жыйналып, курама болуп, ошо манас эпосунда айтылгандай. Ушундай кыргыз эли бүгүнкү күндө түзүлүп келген. Мисалы үчүн бүгүнкү ошо көрүп атасыңар, уруулардын тамгалары бар. Бир кездерде ар бир уруу өзүнчө чоң эл болгон, өзүнчө мамлекет болгон кээ бир уруулардыкы. Кээ бир уруулар бул белгилерди өзүнүн туусуна илишкен. Тамгаларды, уруулардын тамгаларын туусуна илишкен. Мисалы үчүн менин уурум Дөөлөс. Бул деген Телеңгит деген чоң эл болгон, Сибирде жашаган, Байкалдын жээгинде жашаган, Кытайдын тамына чейинде көчүп барып турган. Ушул чоң элди мындай Сянби бул деген монгол туңгус элине жакын элдер. Алар деген ошол кыпчактардын ата-бабалары да. Сянбилердин кыпчактар деп пайда болот. Ошол кыпчактар Дөөлөстөр менен согуш жүрүп, анан биргелешип, мындай биригип алып кайсы бир согуштан кийин Кыпчак менен Дөөлөс кыргыз элинин курамына кирип калган. Дагы ушундай эле солтолор Шиберден ушул баягы Алтай, Казакстандын азыркы территориясынан азыркы Чүйгө чейин ушундай көчүп келип турушкан да. Бир чоң эл болгон. Алар да кыргыз элине биригишкен да. Ошентип, мисалы үчүн ушул эле Дөөлөстөрдү, Телес, Телеут, Телеңгиттердин урууларын Алтайдан табасыңар бүгүнкү, Щучинсктен табасыңар мисалы үчүн. Ошол эле көп жерлерден табасыңар да. Казакстан территориясы, Сибирь бүгүнкү, Шибер, ошо Кытай тамынын бери келбети, ошол жерлерде баарында ошо Телеут, Телеңгит, Телес, Дөөлөстөр деген бар да. Дагы ошондой эле кыпчактар, кумандар, бул деген кыпчактардын урпактары, венгрлар да бүгүн. Хунгари деп өзүн атайт эмеспи? Бундардын кескин элинин бөлүгү ошол кыпчактар болгон да. Кыпчактар бүгүн Өзбекстанда, кыпчактар бүгүн Мисирде жүрөт. Бүт жерде бар да ушундай. Дагы ошондой эле мисалы үчүн башка урууларды алсак, ар бир ууру боюнча өзүнчө тарых да. Мисалы үчүн ошо Бугу уурусу. Бугу уурунун мындай мүчөлөрүнүн канын изилдегенде алар тазадан таза скиф болуп чыгып атат да, сакт болуп чыгып атат. Сака деген бул деген кыргыздын сөзү да. Бул деген сөк, баягы аркардын тизе сөөгү. Сака деп мурун ушул Алтай тарапта бугуну айтчу да. Анан негизи Сак эли, скиф эли, бугу эли болчу да. Ошол скифтерден келип чыккан. Анан саяктар жана бугулар ушундай кандайдыр бир байланыштары бар. Генетикалык байланышы түздөн түз. Кыргыздардын канында скифтердин каны 63%. Скифтердин каны өзү арийлердин каны деп эсептелинет. R1A1 деген генотип бар да. Ошол элдердин баарын эске алсак, Кыргызда кандай туулар мурун болчу көрөлү да. Мисалы үчүн неолитте саймалуу ташка барсаңар, же болбосо ушул Баткенде бар да, ушундай Оштун терегинде бар. Ушундай ар кандай саймалуу таштар бар. Ал жерде эң көп кездешүүчү белги ушул жерде жашаган элдердики. Бул деген күн адам да. Күн адам байкадыңар, мындай тартылат, баягы башы чоң, башынан нурлар чачылып турат. Ушундай да, күн адам деп эсептелет да. Ушундай белги болчу неолитте. Бул деген 45-25 миң жыл мурда да. Андан кийин энеолитте эң алгачкы ошол бул деген 12-13 миң жыл мурдагы алгачкы кыргыздын бүгүнкү орнаменттерине, ошол оймо чиймелерине окшош белгилер таштардан табылат да. Ар кайсы баягы буюмдардан табылат. Бул деген биздин оймо чиймебиз аябай байыркы. Булар бүгүн Кавказда, Түркияда, Европада, Болгарияда, Румыния, бүт Евразияда ушул кездешет да, ушул оймо чиймелер. Ушул кыргыздын оймо чиймелери аябай байыркы. Анан кийин эфталиттер болот. Эфталиттер бул деген өңү түсү толук европалыктардыкындай, бети сары, ак териси мындай агыш, чачтары сары, көзү көгүш, ушундай адамдар болгон да эфталиттер. Баса кыргыздардын ата-бабаларына кирип калат да эфталиттер. Ушул Сянби менен эфталиттердин биригүүсүнөн, мындайын айтканда кыпчактардын ата-бабалары, булар туңгус монголоидтер, жана эфталиттердин ата-бабалары, булар европеоидтер. Экөөнүн аралашып кетип, мындай бири-бири менен биринчи согушуп жүрүп, анан бири-бирине сиңип кеткенден кийин Исседон эфталиттердин уруулары да. Ошондон анан кыргыз келип чыккан деп окумуштуулар айтышат да. Мындайын айтканда кыргыздар европеоид менен монголоидтердин аралашмасы да. Анан ушул аралашуу бир 7-8 миң жыл мурда болуп кеткен деген мындай ар кандай булактарда ар кандай айтылат, маалыматтар бар да. Ошондо эфталиттер биздин ата-бабаларыбыздын бири айтылгандай ушундай белгиси бар болчу да, ушундай желеги бар болчу. Бул желеги эми эркек кишини көрсөтөт да, мына карасаңар жакшылап. Киши болчу да алардын мындай белгисинде.
Эмкиси бул Сианби кыпчактар ошол эле эфталиттер менен бирге жашаган. Анан бүгүнкү ногайлар мисалы үчүн биздин кыргыз тилиндей алардын тили окшош да, 90% окшоштугу бар. Ошол алардын ногойлордун ушундай белгиси болчу. Көк асабада канаты бар карышкыр да. Ошол Сианби кыпчактардыкы дагы ушундай көк асаба болчу дешет. Анан канаты бар карышкыр болчу дешет да. Ошо туусунда. Мына биздин эки ата бабаларыбыздын ушундай туусу да кыргыздын баягы түпкү. Анан дөөлөс делингттердин белгиси ушундай болгон да. Кош мындай белги. Эгерде скиф сака элин алсак, сактарды алсак да, сактардын бүгүнкү күнү ошо урпактары, түзмө-түз урпактары биз киребиз ага. Бул талашсыз генетикалык изилдөөлөр боюнча арийлерге таандыкпыз. Ушул сакалардын желектери ушундай болчу дейт. Бүгүн ушул Алтайда колдонулат, бүгүн башка жерлерде да колдонулат ушундай желектер. Көрүп атасыздар, мындай биздин бугу уруубуздун баягы желегине, белгисине окшоп кетет да. Кызыл туу болгон да. Анан күн эли деген болгон да, гундар, хунну деп кытайлар аталат. Римдиктер гун дешет да. Ошол хуннулар, алардын белгиси Римге чейин басып келген гундардын белгиси ушул аждар да. Аждар оозунан от чыккан аждар сары туунда. Ал эми баягы ошо кээ бир белгилери гундардын ушундай күн катары белги берилет да. Бул маалыматтарды да бир сыйра текшериш керек, анткени мен ушуну ачык булактардан алып атам. Ачык булактар кайдан алып атат, ушуларды да изилдеш керек да. Бирок ушундай айтылат да. Гундардын белгиси аждар туусу, анан жалпы белгиси күн. Анан кыргыз эл аталып кетет да. Ушул алгачкы баягы материал, кытайлардын материалдарында ушул 3000-5000 жыл мурда алгачкы ушул кыргыздар пайда болгон. Алардын бул деген такталган маалымат кыргыз элдин негизи белгиси, негизи туусу көк асаба болчу да. Ушундай көк асаба колдонулчу. Анан кыргыз эл көк түрк элдин колунун астына түшүп калат. Көк түрк элдин колунун астына түшкөндөн кийин кыргыз элдин ошо белгиси көк түрктөр менен бирге бул көк асабада кашкырдын башы. Кашкырдын башын ушул алтындан тартышчу дейт. Кээ бир учурда баягы жашыл болчу дейт, же башка бир кандайдыр бир ушул өңдөр менен тартылчу дейт да. Бирок негизи ошол да. Көк асабада кашкырдын башы. Анан бул деген такталган маалымат, бул деген Кытай тарыхчылар бизге бөлүшкөн маалымат. Кыргыз ажуулугу кезинде кыргыз ажуулугунун тамгасы ушул болчу. Мына айың менен асман менен күнүңдүн бир өзүндөн бүткөндөй деген сөз айтылат. Ошол асманды тиреп турган мындай орто кандайдыр бир бакан, анан ылдый жактагы жер да, ушундай белги. Ал эми көк асаба кызыл туу да. Кыргыз ажуулугунун ошо Барсбек кезиндеги белгилер бул көк асаба кызыл туу биргелешкен. Эгерде муну байкап карап көрсөңөр, бул деген Франциянын туусуна окшош, бул деген ошол эле Италиянын туусуна окшоп кетиши мүмкүн да. Ошол баягы Сербиянын туусуна окшоп кетиши мүмкүн. Анан Орусиянын туусуна окшош. Ким билет кандай болуп кеткен? Көбүнчө баягы Орусиянын туусун жасап атканда Франциядан алынган деп атышат да. Германия ошол баягы Гогенцоллердин башка ошол баягы алардын хандардын династиясынын өңдөрүнөн алынган деп айтышат да ушуну. Бирок Орусия бүгүнкү күнү окумуштуулар далилдеп бүткөндө бул деген мисалы үчүн Чыңгыз хан империясынын, Улук Кулустун империясынын бүгүнкү мураскери да. Мураскер болгондон кыргыздардын да мураскери мындай айтканда да. Орусия Шиберде кыргыздардан алып алганда, кыргыздардын мураскери болгон. Ким билет, балким кандайдыр бир жол менен ошол көк асаба кызыл туу кыргыздардан, балким Орус мамлекетине да алынып калган да, орустардын ошол кездеги башчылары аркылуу. Ал боюнча эч кандай булактарда маалымат жок, мындай карасак. Бирок бул абдан кызыктуу нерсе. Анан ошол эле кезде битик пайда болот да. Битик пайда болуп, кыргыздын тамгасы пайда болот. Битик пайда болгондо ошол алгачкы жазуулар Орхон Енисейдеги бүгүн Абакан музейинде, Шиберде, Екатеринбургда турган музейлерде турган ошол таштарда, ал таштарды баягы радиоуглероддук анализ сереп жүргүзгөндөн кийин алардын баягы аныктыгын аныкташты да. Ошол нерселер негизи ошо 2000 жыл баягы 700 биздин доордогу 700 жылдарга таандык таштар экени билинди да, көрсөтүлдү. Ошо Барсбек негизи баягы түн уйкук жана Гүлтегин аркылуу өлтүрүлгөн жылы 711 жыл болот, Чернесунга Енесайда. Ошол Алтайдын Саян тоолорунун аркы жагында да, аркы бетинде. Ошол таштардын чын эле углероддук анализи өткөргөндө 700 жылга таандык экени билинди. Демек ошол кезге бул таштардын баягы аныктыгы далилденди да. Эгерде ушинтип карасак, анда скандинавдардын рундары кыргыздын рундарынан кичүүрөөк болуп калат. Бирок скандинавдардын рундары кыргыздын рундары менен бирдей да. Өткөндө баягыда бир Твиттерден жаза койсом, мага ошо Скандинавиядан, Швециядан, Даниядан кишилер жаза баштаган да. Даниядан бир киши, Норвегиядан бир киши жазат. Силер эмне могу скандинавдык рундарды бизден өзүңөрдө колдонуп баштадыңар беле кыргыздар дейт. Мен айтсам, жок, бул 2000 жыл мурун эле пайда бар болчу, 700 жылы ушул далилденген бар экен деп айтсам, бул деген мүмкүн эмес.
биздин скандинавтар ошо силердин Орто Азияга барып үйрөтсө керек, же болбосо өзүңөр ушундай конвергенция алып кетсе керек, окшоштук мындай өнүгүп кетсе керек деп айтып атат да, ишенбей атат. Мен анда алып туруп баягы окумуштуулардын, мурунку баягы тарыхчылардын англис тилиндеги Америкалык конгресстин баягы библиотекасынан шилтемелер жибердим, айттым мына көрүп ал өзүң оку деп. Аябай таң калды, унчукпай калды да. Ушундай болуп атат да. Алар деген билишпейт экен, ушул руналарды скандинавтар кыргыздан алганын билишпейт экен. Ошондо Барысбек кийизи, Барыскан өзү Умай беги деген наамга таандык болгон, Умай урусунан болгон. Ошол Барысбектин белгиси ушундай болгон да, бул Умай эненин мындай кандайдыр бир сүрөтү да, мындай стилизацияланган. Ошондой белгиси бар болчу да, кошо. Андан кийин кыргыз каганаты орнойт. Кыргыз каганаты ар кайсы булактарды карасак ар кандай көрсөтүлөт, бирок кыргыз каганатынын туусу ушундай болгон. Жанакындай эле асман менен жериңдин бир өзүнөн бүткөндөй деген эле сөз. Бул асман менен жер көрүп атасыңар ортосунда баягы биздин дүйнө, астыңкы жагы баягы жердин түбү, үстүнкү жагы асман, ортосунда биздин дүйнө да, ушундай түшүндүрмөсү. Бул деген тамгасынын түшүндүрмөсү. А эгерде туусун карасак, тууда ушул эки дүйнөдө бириктирген бир мындай кандайдыр бир сызык да. Эки асманды бириктирген сызык, ушундай белги. Анан ошо кездеги ушундай туу болуп туруп бизде ошондо жашыл менен кызылдын мындай биригиши. Кыргыз каганатынын туусун, анык туусун дагы аныкташ керек, бирок мындай баягы сүрөттөмөлөр боюнча, тарыхый булактар боюнча ушундай деп биздин баягы азыркы ошол тарыхчылар, энтузиасттар ушинтип көрсөтүп атышат. Андан кийин Кыргызстан баягы кыргыз эли улук улустун кол астына түшүп калган. Улук улус билесиңер эми Алангова Чыңгызхандын чоң энеси уламыштар боюнча кыргыз кишиден төрөгөн, ошол чачы ак, көзү көк кыргыз кишиден төрөгөн болчу. Кыргыз кишиден төрөп, ошол Чыңгызхан өзү да көзү жашыл, чачы кызыл мындай болуп калган, сары болуп калган да. Анан Чыңгызхан сары чачтуу болчу деп айтылат көп учурда. Анан ошол Чыңгызхандын империясы өзү кыргыз болсо дагы баягы туңгус элдеринин арасында жашагандыктан ошол тараптагы баягы элдердин аталыштарын, символикасын, бүт тарыхтарын ошо жайылткан, колдонгон. Анан кийин баягы уйгурларды таап, уйгурлардын жазуусун колдонгон. Анан ошол көк асабасы болгон да. Анын белгиси ушундай көк асаба. Көк асабада сүлде баягы согуш отунун, согуш кудайынын оту, күн жана ай. Ушундай да белгиси. Анын белгиси ушундай болгондуктан анан баягы стилизацияланган белги жөнөкөйлөтүлгөн. Ошо көрүп атасыңар сол жакта. Ушундай болгон. Улук улус улуу Моңгол империясынын ошол туусу ушундай болгон да. Ушул туу менен да биздин кандайдыр бир ата бабаларыбыз жортулдарга барып калган деп айтса болот да. Анан Чагатай улусун карасак, алардыкы да баягы Чыңгызхандын сүлде оту турат, көрүп атабыз. Баса ушул сүлде оту кийин дагы Киев хандыгынын белгиси болуп калат да. Анан бүгүнкү азыр Украинадагы трезуб ошол сүлде отуна окшош аябай. Казарлар каганатынын дагы баягы казарларда түрк тилдүү болгон, кыргыздарга таандыгы бар. Алардын да генинде A1 гени табылган. Ошол казарлар дагы өзүлөрү кайрылсак, алардын белгиси да ушундай баягы украиндиктердикиндей мындай асмандан учуп түшүп бараткан бүркүт, мындай кулалы сыяктуу болгон да. Ошон үчүн баягы Сокол Ярослава деп коет ушундай. Анан мына буддизм Чагатай улусуна кирген, ошондуктан ушундай белгиси болуп калган. Будданын белгиси баягы ак менен кара аралашмасы. Ошундай. Кийин анан биздин ошо Тянь-Шандагы кыргыздар Хулагу жана Хайду улусуна кирип калган. Анын белгиси ушундай да, мындай кызыл төрт бурчтук. Төрт бурчтук деген ушул дүйнөнүн төрт жагын билдирет да. Анан сары фонунда, сары бул алтын фонунда болчу. Кийин анан Моголстан болгондо, Хайду мамлекетинен Моголстан түзүлүп кеткенде кыргыздар моголдор деп аталып калган. Ошондо негизи бүгүнкү акыркы тарыхчылардын ою боюнча мурунку Моңгол империясы Советтер бийлигинен, немистер бийлигинен тарабынан ойлонуп табылган Моңгол империясы деп. Чынын айтса, ошол бүт Моңгол империясы ошол түрк тилдүү моголдордун эле империясы болчу. Бүт улук улус Моголстан болчу деп айтышат да. Эми ал боюнча талаш тартыштар эмчекти бүт элек. Туусу ушундай болчу да, биздин ата бабаларыбыз ушундай туу менен да жашап калды. Анан Бабур тукуму Өзбекстан тараптан, ошо азыркы Өзбекстан тараптан качып, ошо Минг баягы урусунун басымынан, шейбаниттердин басымынан качып, Бабурдун тукуму ошо барып туруп Индияны басып алат. Индияны басып алып туруп, Британия империясы кол салганга чейин 717-жылында Монгол Жихангиратты түзөт да. Анан алардын туусу ушундай болгон. Мына көрүп атасыңар, бул жерде да күн, бул жерде күндүн нурлары шуштукуй, мындай түз. Анан ушундай жашыл фонда, жашыл фондо сары мындай чекиттер, бул жылдыздар да. Монгол Жихангираттын белгиси ушундай болгон. Анан Хоңгурай, Сибирь кыргыздардын ошол эле кездеги мамлекети, ошо Алты Сар, Туба улустарында, Энесайда ушундай кыргыз жергеси деп аталган. Эренек хан бир нече жыл коргогон, анан атасы дагы, анын уулдары да бир нече жолу кармаган, ушундай жер болчу да. Энесай кыргыздардыкы. Ошол жерде Хоңгурайдын 1399-жылкы белгилери ушундай болчу. Жашыл тууда ушундай күн да, стилизацияланган күн.
Анан биздин Тянь Шань тарабыбызды Кокон хандыгы басып алган. Кокон хандыгы басып алганы менен биргеликте Кокон хандыкты экинчи жарымында, баягы өзүнүн мөөнөтүнүн экинчи жарымында аяктагы бийликке кыргыздар келген да. Кыргыздар келип туруп Кокон хандыгында жакшы абалга, мындай жакшы жетишкендиктерге, мындай жеңилдиктерге жетип калышкан кыргыздар. Ошондо Кокон хандыгынын туусу ушундай болгон. Жашыл туу, сары алтындан тигилген ай жана бир жылдыз. Анан Ормон хандыгы орнойт. Кенесары жортуулууна каршы чыкканда Ормон хандыгы орноп туруп, анан кийин Кокон хандыгына да туруштук берет жана ошо түндүк кыргыздарга кандайдыр бир ошо Кокон хандыгынан көз карандысыздыкты алат. Ошол Ормон хандын желеги ушундай болуптур да. Бул деле баягы асманды менен жерди бириктирип турган орточо сызыгы. Анан ушул жашыл түс, кызыл түс. Кыргыз каганатынын түстөрүнө окшош экен. Кийин анан Түркистан автономиясы түзүлөт. Түркистан автономиясы эгерде түзүлүп калса, ошондо Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан бир өлкө болмок. Бирок Алаш Ордо партиянын мүчөлөрү Казакстандыкы өзүнчө ойноп башташты. Анан кийин Осипов келип туруп ушул Түркистан автономиясын талкалады да. Түркистан автономия 62 күн жашады. Ошол Түркистан автономиянын белгиси кыргыздыкындай болгон. Анткени Мустафа Чокойду казактар казак дейт, кыргыздар кыргыз дейт. Ал кездерде алар өзүлөрүн өзү Түркистандык деп аташчу. Ошондо ал деген кыргыздын баягы көк асаба кызыл туусун алган да. Бирок көктү ылдый кылып коюптур, кызылды өйдө кылып коюптур да, мындай тескерисинче. Анан Анвар Паша, Энвер Паша жана Талат Пашанын ишинин натыйжасында ошол кайра эле ай жана жылдыз түрк желегине окшош да. Анан ушул Осипов басып алгандан кийин Кыргызстандын туусу ушундай болуп калды да. КССР көрүп атасыздар. Көк асаба кызыл туу, ак белги ушул Орусиянын белгиси да. Орусиянын эле флагына окшош. Анан албетте коммунисттердин белгиси бул баягы балка менен орок жана жылдыз. Анан Кыргыз Республикасы болуп калды, эгемендүүлүктү алдык 91-жылы. Туубуз ушундай болду да. Туубуз ушундай болгону менен 30 жыл жашадык ушул туу менен. Анан азыркы кезде туу өзгөртүлдү, ушундай болуп калды. Ушул 2023-жылдын аягында да. Анан эмне дээр элем, көрүп атасыздар өзүңөр, көк асаба кызыл туу кыргыздын мындай нукура байыркы туулары. Кыргыз каганатынын туусу кызыл жана жашыл. Жана бүт жерде ошол асман менен жердин тиречүү да, баканы. Мындай асман менен жерди бириктирген сызык колдонулат. Анан албетте ошо биринчи бизде баягы мен кичинекей бала кезимде ошо жаңы аң сезим кирип баштаганда көрүп калгам ушул жаңы тууну. Анан жаңы туу мага жакпай калган да. 94-жылы биринчи жолу ушул тууну караштырып түшүнбөй, күн карамага окшош экен. Ушул тууну өзгөртүш керек эле, туу жакпай атат деген эле ойлор менде болчу да. Билбейм эми ушундай аябай катуу ойлонгом да. Эмнеге тууну ушундай кылып салышты? Кыялдана берчүмүн да, чоң ойгондо баягы бийликке келемби, келбеймби билбейм, бирок келсем ошо тууну өзгөртмөкмүн деген ойлор болчу. Анан ошондой ойлор кандайдыр бир элдин калың катмарында болчу ошол кезде. Туу жаккан жок элдин көбүнө, бирок анан 30 жылдын ичинде жаңы баягы адамдар төрөлдү, өстү, ушул туунун астынан өстү. Анан ошон үчүн азыр байкасам, ушул тууга кандайдыр бир жылуу аябай сезимдер пайда болуптур да. Бир нече спортсмендер тууну көтөрдү жана башка жана башка. Анан туу өзгөрдү, бирок туу анчалык мындай кичинекей кезинде, бала кезинде эңсегенде өзгөрүптүр. Мен бала кезимде эңсегенде ошол түндүктү бир башкача көрсөтсө, четинен чыгарып койсо, же боз үйдү коюп койсо боорунда, же болбосо баягы ошол байыркы кыргыздын белгисин, баягы асман менен жерди бириктирген сызык, ошону коюп койсо, ошол белгини коюп койсо жакшы болот эле деген ушундай ойлор болчу да менде. Анан бирок эми туу өзгөрдү. Туу өзгөргөнү менен негизи мындай эч кандай маселе мен көрбөй элемин бул жерден. Бул жерден кандай жыйынтыктар чыгарса болот? Бул негизи биздин туубуз анан мындай да, эмнеге окшош? Бул вариант деле, бул деген Дайсан сферасына окшош да. Дайсан тегереги деген бул эмне? Бизде Дайсан деген баягы астроном окумуштуу болгон, анан Кардашов деген окумуштуу болгон астрофизик. Жана ошол Капица деген дагы окумуштуу болгон, жакында бир кайтыш болуп кетти Орусияда. Ошол кишилер, алар деген баягы келечектеги цивилизациялардын мындайдыр ой жүгүртүүсүн кылышкан да. Келечекте негизи космоста, дүйнөдө эгерде кандайдыр цивилизация өнүксө, анда ал өз жылдызын ушундай тегеректер менен камтып, тегеректеп, анан ушул тегеректин ичинде баягы атайын ушул күн энергиясын кармоочу аспаптар, жабдыктар колдонулуп, ошол толугу менен өзүнүн күнүнүн энергиясын ооздукташат, колго алып алышат деген ушундай кандайдыр бир ойлорду айтышты эле да. Ошондо эгерде карасак, чын эле жогорку деңгээлде өсүп кеткен цивилизация өз күнүнө бүт энергияны алганга аракет кылат да. Ошондо биздин туубуз эски вариантында, жаңы вариантында Дайсан төгөрөгүнө окшоп калат экен да. Мына карасаңар. Дайсан төгөрөгү. Мындай. Ошон үчүн ушуну түшүнгөндөн кийин, ушуну окугандан кийин мен кичине ошол белгиге жакшы карап калдым. Анан эгерде баягы нумерологияны карасаң, Кытайдын нумерологиясын алсаңар,
Мисалы үчүн бул жерде көрүп атасыңар, эски тууда 4 чекит турат да. Орта ортодо 4 чекит. Бул деген өлүм деген сөз да. Кытайдын баягы 4 жана өлүм деген сөзү бирдей айтылат. Ал эми бул жерде жаңы тууда эгерде байкасак ортосунда 9 чекит да, нумерология боюнча. Бул деген 9 чекит болсо, демек бул баягы коопсуздук деген сөз да, жана бакубатчылык, коопсуздук, жакшылык деген сөз да негизи. Ошол Кытай нумерологиясында. Эми биздин элдин калың катмары ишенет экен ушундай нерселерге, баягы эзотерикага. Мен ага көп деле көңүл бурбайм, бирок ушундай кызыктуу фактты байкап калдым да жаңы тууларда. Анан Дайсан тегерегине окшош, мейли, кала берсин ушундай туу. Демек, жыйынтыкты чыгарсак, азыркы желек мен ойлойм бул бийликтин декларациясы, бийлик менен бийликмин деген декларациясы. Жана жакшылыкка тилеги жаманы жок экен, мен байкасам, жалпы белгилердин талдоосу боюнча бул деген жакшылыкка тилек. Анан жыл өтө берет, ар кандай нерселер боло берет, жаңы бийлик келет, алмашабы кайра, андан кийинки дагы жаңы бийлик келет, кандайдыр бир эмнелер, ушундай окуялар болот, саясий желектер алмаша берет. Анан негизи ушул желектер алмаштырганда мамлекеттик символдорду колдонгондо ошо бүт баягы чачып төгүлгөн жерибизди жыйнаш үчүнбү келечекте, же болбосо элдин баягы рухун духун ойготуш үчүнбү, кыргыз каганаттын кездеги асаба туулар эске алыныш керек болчу деп ойлойм да мен. Азырынча мен байкасам ушул кыргыз каганатынын, кыргыз ажоолугунун белгилерин Орусиянын символикасында кеңири колдонулат. Атайынбы же атайын эмес, кокусунан ушундай болуп калды. Ошондой экен да, Орусиянын символикасында кыргыздын белгилери колдонуп жүрөт, ошо кыргыз ажоолугунун, эне сай ажоолугунун белгилери. Анан негизи экономикалык жылыштар, эгемендүүлүк, коопсуздук эң маанилүү бүгүнкү күнү бизде. Ошон үчүн жакшы тилек менен туу өзгөртүлсө жаман эмес да. Албетте биздин баягы аябай активдүү катмарларыбыз, интернетте отурган, соц тармактарга отурган аябай катуу кандайдыр бир пикирлерин, каршы пикирлерин айтканга үлгүрүштүү, кээ бир блогерлер да ага күйдү, оозу күйдү. Ошо баягы билесиңер эми өзүңөр. Бирок анык демократия жолунда бийликте болуу аябай оор иш да. Кыргыз эл мындай жөнөкөй эл эмес, демократияга эңсеген эл. Ошон үчүн ушул мамлекеттик белгилерди, тууларды талкуулар улана берет. Бирок эми жаңы туу менен, жаңы туу эски туудан көп деле айырмаланбайт экен. Тилеги жакшы экен. Жашап көрөлү, иштеп көрөлү. Белгинин мааниси чоң. Мындай эгерде факты бетине карасак, белгилердин мындай чоң мындай баягы факттарды эске алып туруп, мындай чоң сүрөттү карасак, белгилердин эч кандай мааниси жок да. Адамдардын мааниси бар. Адамдар эмне жасашат, кандай аракетте болушат. Ошондон анан белгилер келип чыгат да, жыйынтык катары. Бирок элдин калың катмары жана дүйнө жүзүндөгү бүт элдер ошо белгиге ишенет, белгинин күчүнө ишенет, тилекке ишенет. Ошон үчүн балким ал да керек баягы психологиялык тараптан деп ойлоп коем да кээде. Анан дагы бир жыйынтыктап келейин. Эң негизги нерсе бул дүйнөдө. Бул деген биз эмнени ойлойбуз, жакшыны ойлойбуз, жаман ойлойбуз жана эмне кылабыз. Биз эл катары, жалпы эл катары билимибизди жогорулатып, туура иштерди кылсак, чоң мындай окуяларды, жакшы тарыхый өзгөрүүлөрдү жасайбыз, өлкөнү өнүктүрөбүз. Ал кездерде дагы ошол кездеги баягы эл чечим кылса, кандай белги, кандай тууну койсо, ошол туу анан тарыхта ушул алтын замандын туусу, белгиси катары калып кете берет да. Ошон үчүн ушу мен жыйынтыктайм. Каналды колдойм десеңиздер, колдоңуздар ушул М-банк аркылуу.